Президент Садыр Жапаров Пакистандын, Өзбекстандын, Венгриянын, Афганистандын, Түркиянын, Казакстандын атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Ишеним грамоталарын кабыл алган соң мамлекет башчысы ар бир элчини өзүнчө кабыл алып, алар менен эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу багыттарын, жакынкы келечектеги өз ара кызматташуунун артыкчылыктарын, өлкөлөр ортосундагы мамилелерди мындан ары да тереңдетүү чараларын талкуулады. Саясий, соода, экономикалык, маданий, гуманитардык чөйрөдөгү кызматташуунун келечеги жөнүндө пикир алмашуу болду. Жапаров элчилерди дипломатиялык миссиянын башталышы менен куттуктап, аларга Кыргызстандагы ишинде алдыга койгон бардык максаттарды жана милдеттерди ишке ашырууда ийгиликтерди каалады. Алардын эл аралык бай тажрыйбасы өлкөлөрдүн ортосундагы эки жана көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүгө, өз ара кызыкчылык туудурган бардык маселелер боюнча өз ара аракеттенүүнү активдештирүүгө кызмат кыла тургандыгына ишенимин билдирди. Садыр Жапаров чет мамлекеттердин элчилерине ар тараптуу жардам көрсөтүүгө, алардын жооптуу дипломатиялык кызматтагы иш-аракеттерин колдоого даяр экендигин билдирди. Өз кезегинде Пакистандын элчиси Сардар Аскар Тарикхан, Өзбекстандын элчиси Хуршид Мирзахидов, Венгриянын элчиси Шандор Дороги, Афганистандын элчиси Бисмилла Вазири, Түркиянын элчиси Ахмед Садык Доган, Казакстандын элчиси Рапил Жошубаев жылуу кабыл алгандыгы үчүн президент Садыр Жапаровго ыраазычылык билдиришип, тигил же бул маселелерди чечүүдө Кыргызстан менен кызматташууну чыңдоонун оңтойлуу жолдорун табуу үчүн бардык билимин жана тажрыйбасын пайдаланууга болгон күч-аракеттерин жумшай тургандыктарына ишендиришти.